Салам, менин жаш досум. Бүгүн биз кулак деген жомокту окуйбуз. Учу кыйрына көз жетпеген ээн талаада чал менен кемпир жашаптыр. Алардын баласы жок экен. Бир жолу кемпири чалына: "Мага койдун кулагын алып келип берчи" дептир. Чал айыл кыдырып, кой сойгон жерлерден койдун кулагын чогултуптур. Ошентип ал 40 кулак жыйнап, үйгө келип кемпирине берет. Үйгө келгенден кийин эле кулактар тирилип, ары бери чуркап ойной башташат. А дегенде көңүлдүү болду. Бирок күн өткөн сайын алар кемпир чалдын мазасын алды. Тамак жесе ооздорунан чуурутушат. Отурушса бири-бирин төө басты кылышат. Жанга тынчтык бербей, эсти эки кылды дешип чал кемпир аларды үйдөн кууп чыгышты. Көп өтпөй кара инген ботолоду. Кемпир кара инген төөнү сааган сайын чалын жемелей берет. Кудай албаган куу баш, кулактардын баарын кууп жибердиңби? Жок дегенде бир кулак калса, казандын жанына олтургузуп койсок, сүттүн көөгүн жалабайт беле? Мен мында деген үн чыгып, шырдактын алдынан бир кулак чыкты. Көрсө жашынып калыптыр. Кемпир чал аябай кубанып, аны алпештеп багышты. Ал өйдө төмөн чуркап ойнойт. Ал гана эмес, атка мингенди да үйрөндү. Күндөрдүн биринде чал туз алып келүүгө камынды. Бирок барар күнү ооруп калды. "Мен эле барып келейин", деди кулак. "Барсаң барып кел", деп ага уруксат беришти. Ошентип кулак кара ингенди минип алып туз алчу жерге барды. Эл төөлөрүнө туз жүктөп алышты. Бир гана кара ингенге эч ким туз арткан жок. "Эй, мына бул төөнүн ээси ким?" деди туз берип жаткан киши. "Менин төөмө 3 кап туз арткыла", деп кыйкырды кулак. Туз берген киши эки жагын карап, эч кимди көрө алган жок. Ошондой болсо да, кишилерге айтып туз жүктөп берди. "Кана, менин кара ингеним, үйдү карай жөнөгүн", деди кулак. Ошентип үйгө жөнөдү. Бир кезде күн жаады. Кулак төөдөн түшүп, төө жалбырактын түбүнө жатып алды. Төө болсо чөп оттоп жүрүп, кулакты жутуп жиберди. Курсагы тойгондон кийин төө үйдү карай жөнөдү. Кечке жакын үйүнө келди. Эшик алдына келген төөнү көрүп, чал кемпир сыртка учуп чыгышты да төөнүн жүгүн түшүрүштү. Анан кулак баланы таппай кыйкырышты. "Сен кайдасың, балам?" "Мен мындамын, атаке." "Кайда, атаке? Эгер мени жакшы көрсөңөр, кара ингенди сойгула. Мен ошонун ичиндемин", деп кыйкырды кулак. Чал кемпир эптеп жатып төөнү союшту. Бирок анын ичинен баланы тапкан жок. Бала жаткан төөнүн карынын кемпир талаага ыргытып жиберген. Ошол түнү карышкыр келди да карынды жеп кетти. Карышкыр кечке уктап, курсагы ачкан кезде кой жемек болуп, койчуларга жөнөдү. Бир козуну жемек болуп, жылып жөнөдү эле кулак кыйкырат: "Койчумандар, карышкыр баратат". Карышкыр коркуп жашынып калат. Кайра жылып башка короого жөнөйт. Анда кыйкырат баягы үн: "Койчумандар, коюңарга сак бол, карышкыр баратат". Ошентип карышкыр эч жерден козу ала албай, курсагы ачып кынжыйып, көзүнөн шоросу агып, кеңеш алууга түлкүгө барды. "Жандан жакыным, түкө, мени балейден куткар. Кайдан пайда болгонун билбейм. Айтор ичимден бирөөнүн үнү чыгат. Кайда барсам деле кыйкырат", деди. "Чыда, досум, анын айласын табабыз", деди түлкү. "Өмүр өткөнчө карыз болоюн. Түкө, аргасын тап. Мындан кантип кутулам? Жолун айтып берчи", деди карышкыр жалдырап. "Менин кеңешим бул: кашаба, ээн талаага барып, кара терге түшкөнчө чурка, анан музга барып жатып укта", деди митаам түлкү. Карышкыр түлкүнүн айтканындай кылды. Өйдө төмөн чуркап жүрдү. Аны көрүп чычкандар күлдү. Карышкыр картайган экен, акылынан адашкан экен. Ага караган жок. Карышкыр жан алакетке түшүп, жоонунан тер куюлгуча чуркады да музга барып жатып калды. Бир кезде аттын дүбүртү угулуп, карышкыр кайсалап тура калмакчы болду эле, капталы музга жабышып калыптыр. Тура албай койду. Жолоочулар мээге чаап карышкырды өлтүрүп, терисин сыйрып алып жолго түштү. Кулак болсо карышкырдын ичинен чыгып, жолоочунун чөнтөгүнө кирип жатып алган. Күн кечтеп, жолоочулар бир үйгө жете келип, Кудай конок экенин айтышты. "Канча адамсыңар?" деп сурады үйдүн ээси. "Экөө". "Жок, үчөөбүз", деп кыйкырды кулак. Жолоочулар аттан түштү. Үйгө киришти. Үй ээси бир козусун союп казанга салды. Эт жегенде кулакты чакырышкан жок, жилик да беришкен жок. Буга кулак таарынып калды. Өч алмак болду. Эл уктагандан кийин кулак бир улакты сойду да этин коноктун ортосуна койду. Башын кемпир чалдын ортосуна коюп, үй эмеректерин бир жерге жыйнап, казан аяктарды карсылдатып кыйкыра берди. "Карышкыр, карышкыр келди. Койго баратат". Уктап жаткандар ойгонуп, кийимдерин таппай бири-бири менен жулкушуп тартышып жүрүштү. Жолоочу улактын этин кармалап көрүшүп: "Улактын этин уурдадың". "Жок, сен уурдадың", дешип жакалашып жатышты. Үйдүн ээси конокторго кой сойгонуна өкүндү. Кемпир болсо улактын башы колуна тийип кокуйлап жатты. "Кайран гана чалым-ай, башың калып өзүң жок. Ушундай беле дүйнө бок". Кулак болсо булардын жоругуна боору эзилгенче күлдү да сыртка чыгып, бир атты минип үйүнө карай чапты.